Кыргызстандагы эң актуалдуу көйгөйлөрдүн бири бул жумушсуздук. Аны завод же фабрика куруу эмес, оңой түрдө дагы чечсе болот. Ал кантип? Албетте кесипти туура тандоо. Дал ушул проблема менен мен Мукадам Маткалыкова 60 секунда бою сиздер менен болмокчумун. Саламатсыздарбы? Жогорку окуу жайга жыл сайын 30 миңдей студент кабыл алынат. Статистикалык маалыматтарга таянсак, 2015 жылы 35 миң студент жогорку окуу жайга тапшырган. Кинематография жана телевидение факультетине тапшырам. Медицина факультетине тапшырайын деп атам. Business management. Студенттердин көп басым жасаганы медицина факультети, андан кийинки орунда экономика факультети, бизнес жана менеджмент, кийинки орунда тилдер боюнча чет тилдер факультети, искусство. Адистердин айтымында жаштардын туура эмес кесипти тандоосу алардын атаандаштыкты күчөтүп, кызмат ордунун жетишпестигине алып келет. Ал эми мезгил ашпозчу, сантехник жана айдоочуларды талап кылат. Алардын айлыгынын башталышы 10 миң сомду түзөт. Туура кесип тандоо ар бирибиздин колубуздан келет.